Баткенде жоголгон жарандын сөөгү ажатканадан табылды. 17 октябрда кечинде Баткен районунун Бужум айылында жашаган 33 жаштагы Жигитали Темирбаев үйүнөн чыгып кетип кайрылып келген эмес. Бул тууралуу бир тууган эжеси милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында жоголгон жарандын сөөгү табылган. Аны өлтүргөн адам сөөктү жиликтеп, өзү жашаган үйдөгү ажатканага ыргыткан деп шек саналууда. Маркумдун өлүмүнө ошол эле айылдын тургуну кармалган. Баткен районунун Бужум айылында каргашалуу окуя орун алды. 17 октябрдан баштап дайынсыз болгон Жигитали Темирбаевдин жансыз денеси табылган. Маалым болгондой, буга чейин маркумдун жоголгону тууралуу милицияга бир тууган эжеси кайрылган. Интернеттеги маалымат булактарында маркум киши колдуу болуп, өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүүгө кайнагасы шектелгени айтылат. Окуя катталган аймакка барып, маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Ошол эле учурда жарандардын коопсуздугун карап, милиция кызматкерлери да аймакты аралап жүрүшүптүр. Азырынча окуянын кандайча орун алганы белгисиз. Аны менен катар маркумдун үйүнө жакын жайгашкан дүкөндүн байкоочу камерасына шектүүлөр катышкан видео тасма алынып калган. Бул жайдагы дүкөндүн сатуучуларынын айтымында дал ушул камерага маркумду унаага салып кеткен тасма түшүрүлүп калган. Бирок укук коргоо кызматкерлеринин айтымында ал видеону бизге алууга мүмкүн болгон жок. Баткен райондук ички иштер башкармалыгына маркумдун эжеси 19 октябрда жоголгону тууралуу арыз менен кайрылган. Анда ал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, издөө иштери жүргүзүлгөн. Ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп, натыйжада шектүү катары Баткен шаарынын Бужум айылынын 31 жаштагы тургуну жана анын 28 жаштагы бир тууган иниси аныкталып кармалган. Бул факты өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү фактысына квалификациясы өзгөртүлүп, азыркы күндө тергөө иштери уланууда. Сотко чейинки өндүрүш боюнча тергөөнүн жүрүшүндө 2021 жылдын 21 октябрь күнү Темирбаев Жигитали Мухтаровичтин жансыз денеси табылган. Бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүштүн квалификациясы кылмыш жаза кодексинин 130-беренин 2-бөлүмүнүн 3-пунктуна өзгөртүлүп, аталган окуя боюнча шектүү катары ошол эле айыл тургуну 31 жана 28 жаштагы тургундар кармалып, убактылуу жайга киргизилген. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Улуттук статистика комитети башкы прокуратуранын июлдагы маалыматына таянып билдиргендей, быйыл Кыргызстанда кылмыштуулук 2020 жылга салыштырмалуу 1,5 эсе өскөн, адам өлтүрүү 26%, зордуктоо фактылары 34%га көбөйгөн. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Нур-Ньюс, Баткен облусу. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Алиев камакка алынды. Ал кыйноо колдонгон, өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналып жатканын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Алиев менен кошо аталган бөлүмдүн тергөө кызматынын башчысынын мурдагы ордун басары Талгат Кубатбеков жана тергөөчү Айсулуу Рамазан кызы колго түштү. Алардын баары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булар иликтеп жаткан сотко чейинки өндүрүштүк алкагында жергиликтүү элинден көп суммада пара талап кылганы, көп балалуу энени милиция бөлүмүнө чакырып басым жасаганы айтылды. Ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчисинин биринчи ордун басары Курсанбек Бекташев, чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башчысы Чынарбек Насиев жана Достук өткөрмө пунктунун башчысы Аскарбек Кермекбаев 20 ноябрга чейин камакка алынды. Бекташев менен Насиевдин бөгөө чарасы бүгүн, Эрмекбаевдин бөгөө чарасы кечээ каралган. Кылмышка шектүүлөр УКМКнын Ош облустук жана Ош шаардык башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында камалап турган болушту. Чек ара кызматынын жетекчилери 19 октябрда кармалганын УКМКнын басма сөз кызматы кабарлаган. Алар чек арадан өткөн кишилерди негизинен өзбек жарандарын опузалап, такай акча алып турганы аныкталган деп айтылганындагы маалыматта. Кармалгандардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 325-беренесиндеги адамдардын тобу тарабынан пара алуу деген пункт боюнча иликтөө жүрүүдө.